Эркектер кагылайындар, аялыңарга 3 талак бергениңерден кийин эч качан жашай албайсыңар. Жашаш үчүн сенин аялың башка эркекке никеленип тийип, ал каалагандай жана каалаганча жашаш керек. Кадимки өз жубай сыяктуу. Эгер өлүп калса, анда 4 ай 10 күндөн кийин сен кайра өзүңдүн жубайыңды ала аласың. Эгер талак берсе, анда 3 ай 10 күндөн кийин сен жубайыңды ала аласың. Эмнеге ушул жерде 3 талак кылгандан кийин аял башка жерге тийиш керек? Мен оңго солго бурмалабай, жөнүмдө философиялык жөнүндө мындай эле маанисин айтайын. Өзүңдүн мүлкүңдөгү, ээлигиңдеги адал аялыңдын кадырына жетпей 3 талак бердиңби? Эми аял 3 талак болду. Ушул учурда Аллах Таала сенин эркектик намысыңды аялың аркылуу тебелетип атат сага. Тилиңе чыгып сен бербей койгонуңда аялың кайра сага келмек деп атат. Сен өзүңдүн жаныңдагы кабыргаң бир жастыкка баш коюп жатат элең, бетиңди тутабы, кекиртеңди жулуп алабы, тилиңди кесип алабы, 3 талак бербей эле кой. Көрдүңүзбү? Сиздин намысыңызды аялыңыз аркылуу Аллах Таала тебелетип атат, аялыңызга тебелетип атат. Мына жаздыкташ жарыңызды башка бир эркекке никелеп бересиз, эгер кайра алам десеңиз. Ким аялына талак бере турган болсо, анда ал шайтандан нокаут алып жеңилди. Жашоосунда шайтандан нокаут алып жеңилди. Кегеле кагылайындар. Таза, түз, ынтымактуу, ыймандуу, бактылуу жашоого аракет кылалы. Мен айткан ыймандуу, ынтымактуу, бактылуу жашоо бир гана динде табылат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.